Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Журтума ырыскы береке тилейм. Садыр Жапаров элди Нооруз майрамы менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады. Өлкө башчы быйыл майрамды Ош шаарында тосууда. Ата-бабаларыбыз күн менен түн теңелген Нооруз күнү элибиздин амандыгын, мал жандын эсендигин, тынчтыкты тилеп, ырыскынын, токчулуктун майрамга таргарап, берекелүү күздө мол түшүм берүүнү суранышкан. Бүгүн мен ата-баба салтын улап, айланасы көркөөлөнгөн, береке кутту төгүлгөн Ордолу Ош шаарында жалпы ырыскандыктарды дүйнөнүн булуң бурчунда болсо да ар дайым жүрөгүм экен деп соккон мекендештеримди Нооруз майрамы менен чын дилимден куттуктап, жамы журтума молчулук, ыйман ынсап, акыл парасат, ырыскы берекет тилейм. Нооруз майрамыңыздар менен кутман элим, деди Жапаров. Ал ошондой эле куттуктоо сөзүндө коңшу мамлекеттер менен такталган чек ара маселесине токтоло кетти. Коңшу Өзбекстан менен 3 жыл мурун чек арабызды тактоого жетиштик эле. Тажикстан менен 1924-жылдан тарта бир кылымдан бери жүрөгө өтүп чечилбей келе жаткан чек ара маселесине түбөлүккө чекит койдук. 4 жыл ичинде чек аранын ой чуңкурун жакшы билген адистер менен бел чечпей иштешип, жет өлчөп биргесип, акыры жөнгө салууга жетиштик. Албетте ата-бабаларыбыздан бери медер тутуп мекендеген айрым жерлерибизди алмашууга оңойго турган жок. Ошентсе да эки мамлекеттин чек араны тактоо боюнча өкүлдөрү эки жактын кызыкчылыгын ортого салып, талашып, тартышып, кызыл чекке болуп отуруп, акыры кыргыз-тажик чек арасы сызыгы такталып бүттү. Чек араларыбыздын толук такталышы Кыргызстандын көз карандысыздыгы менен бүтүндүгүнүн чыңдалгандыгын айгинелеп турат, деди президент. Садыр Жапаров 31 март күнү Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери 3 мамлекеттин чек арасы кесилишкен жери боюнча ноталар менен алмашып, декларацияга кол коюуларын кошумчалады. Мындан тышкары Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо көчүүгө туура келген Баткен аймагынын тургундарына мамлекет заманбап үйлөрдү салып берерин да убадалады. Мындан ары Кыргыз-Тажик чек арасы тынчтыктын, бейпилдиктин чек арасы, коңшулук ынак кызматташуунун чек арасы болот. Кыргыз-Тажик-Өзбек чек ара сызыгынын аныкталышын эл аралык уюмдар жана дүйнө коомчулугу тегиз кубаттоого алышкандыгын да баса белгилеп айта кетейин, деди өлкө лидери. Урматтуу Россиядагы, Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат, биз менен байланыш +7 997 388 36 32, WhatsApp +996 556 80 90 52. Аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов аэропорт кызматкерлерин жана мекендештерди куттуктады. Бул тууралуу төрага Самидинов өз Facebook баракчасына жазды. Анда Манасбек Самидинов мындай дейт: Урматтуу мекендештер, Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун атынан жана жеке өзүмдүн атымдан сиздерди улустун улуу күнү Нооруз майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Жадыраган жаз күнүндө Нооруз майрамы баарыңыздарга жакшылык алып келсин. Нооруз бизге бейпил берекелүү заман тартуулап жаңы дем берсин. Жаз күнүндө жаркын маанай, ынтымак, ырыскы, бакытталай дайыма сиздер менен бирге болсун. Нооруз майрам бизге дем берип, жакшы тилектерибиз, асыл максаттарыбыз ишке ашсын. Жараткан эгемендүү Кыргызстан элин колдосун. Жолубузду ачык кылсын, элибизге ынтымак жана биримдик, мамлекетибизге молчулук жана береке тартууласын. Сиздерди терең урматтоо менен Кыргызстан аэропорттору ААК башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов деп айтылат маалыматта. Казакстан Кыргызстанга кайтарымсыз негизде берген 5 локомотивдин видеосу. Казакстан Кыргызстанга кайтарымсыз негизде 5 локомотив бергенин президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев кабарлады. Ал белгилегенде бул боюнча 2024-жылдын 3-4 декабрында өткөн Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинде макулдашылган. Туманбаев Казакстан берген тепловоздор Кыргыз темир жолу ишканасына өткөрүлгөнүн кошумчалады. Кыргызстандын футбол командасы Өзбекстанга 1-0 эсеби менен жеңилди. Кыргызстандын футбол командасы Өзбекстанга 1-0 эсеби менен жеңилди. Оюн Ташкент шаарында өттү.
Мелдештин биринчи бөлүгүндө каршылаштар 1 гол киргизген, экинчи бөлүктө эч кандай өзгөрүү болгон жок. Беттеште дарбазачы Эржан Токадаев дарбазаны мыкты деңгээлде коргой алды. Футболдук беттеш 2026-жылкы дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-раундунун алкагында болду. Эми Кыргызстан 25-мартта Бишкекте Катардын футболчулары менен беттешет. Орунбеков, Бакиев кайтарылса жашуун активдер сыяктуу кылмыштар ачыкталышы мүмкүн. Беларуста баш калкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтарылса, жашуун активдер, мыйзамсыз чыгарылган байлыктар сыяктуу кылмыштар ачыкталышы мүмкүн. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Фейсбуктагы баракчасында билдирди. Анын айтымында 20 март күнү Максим Бакиев жана анын досторуна тиешелүү болгон Элкат компаниясынын 6 миллиард сомдук 100% мамлекетке кайтарылып, кайрадан президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүлдү. Бул компания 2007-жылы мурдагы президенттин иш башкармалыгынын кызматкери Закиралы Кенжебаев, Сергей Шмелев, Константин Левинец жана Михаил Дудин тарабынан Максим Бакиев менен сүйлөшүп, мыйзамсыз сот чечимдери аркылуу президенттин иш башкармалыгы Элкат негиздөөчүлөрүнүн катарынан чыгарылып, жогорудагы Максим Бакиевдин адамдарынын колуна өтүп кеткен. Ошондон тартуу 65-70 миллион долларлык 6 миллиард сом активи бар Элкат компаниясы мамлекеттин эмес, Максим Бакиевдин көзөмөлүндө иштеп келген дейт ал. Ал билдиргенде 2010-жылдагы бийлик алмашуудан кийин убактылуу өкмөт Элкатты кайра мамлекетке кайтарууга аракет кылышкан эмес. Элкатка байланышкан факты Алексей Шишовдун көрсөтмөлөрүнөн кийин гана ачыкка чыкты. Эгерде ал маалымат бербегенде Элкат дагы деле Максим Бакиевдин көзөмөлүндө калмак, деди ал. Орунбеков Шишов берген маалымат менен Францияда Максим Бакиевдин вилласы табылып, учурда аны мамлекетке өткөрүү иштери жүрүп жатканын айтты. Алексей Шишовдун дагы бир маалыматын алайык, Максим Бакиевге тиешелүү өтө кымбат баалуу мүлк Франциянын түштүк чыгышында жайгашкан Шата де ла Групп вилласы аныкталды. Бул мүлктү Максим Бакиев убагында өнөктөшү Борис Абрамович Березовскийге убактылуу каттап турган. Березовский каза болуп калгандан кийин Максим Бакиев аны өзүнө каттай албай, мүлк бүгүнкү күнгө чейин ээсиз турган. Учурда Кыргыз өкмөтү бул мүлктү мамлекеттин карамагына өткөрүү боюнча 2 жыл мурда иштерди баштаган. Бул ишти Юстиция министри Аяз Баятов жетектөөдө, деди ал. Ал Кыргызстанга Курманбек Бакиев кайтарылса, мыйзамсыз чыгарылган байлыктар боюнча дагы башка маалыматтар ачыкка чыгышы мүмкүн экенин билдирген. 2010-жылдан кийин дайынсыз жоголгон, мыйзамсыз басып алынган же таланып кеткен мүлктөр дагы деле болушу мүмкүн. Элкат жана Франциядагы кымбат баалуу мүлк боюнча маалыматтар бир гана Шишовдун көрсөтмөсү менен ачылды. Демек, дагы башка жашуун активдер жана мыйзамсыз чыгарылган байлыктар аныкталышы мүмкүн. Эгерде Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтарылса, дал ушундай башка кылмыштуу иштердин да бети ачылышы мүмкүн. Банк ячейкаларында дайынсыз жоголгон акчалар, ошондой эле убактылуу өкмөт мүчөлөрү жашуун өздөрүнө каттап алган мүлктөр аныкталышы ыктымал, деди ал. Орунбеков Бакиевдин келишине каршы болгондор бар экенин, алар жеке кызыкчылыгынан улам каршы чыгып жаткан болушу мүмкүн экенин айткан. Бирок Бакиевди алып келип, бул фактыларды ачыкка чыгаруу демилгесине каршы чыккандар да бар. Балким алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгынан жана мурда иштеринин ашкерленишинен коркуп жатышкандыр. Белгилүү болгондой, буга чейин Аскар Акаев Кыргызстанга кайтарылып, андан көмүттөрдү мамлекетке өткөрүү боюнча баалуу маалыматтар алынган. Бул да болсо мамлекет үчүн чоң жетишкендик болгон, деди ал. Эскерте кетсек, 2005-жылы 24 марттагы төңкөрүштөн кийин бийликке келген Курманбек Бакиев 2010-жылы 7 апрелдеги төңкөрүштөн кийин бийликтен түшүп, Беларуска качып кеткен. 7 апрелдеги төңкөрүштө 90го жакын адамдын өмүрү кыйылган. Кийин Курманбек Бакиев 30 жылга сыртынан соттолгон. Жакында эле соц тармактарда Кыргызстанга Максим Бакиев келди деген сөздөр айтылганда, президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Максим жана Жаныш Бакиевдер өлкөгө келсе камала турганын билдирген. Ошондой эле Курманбек Бакиевди жана мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду камабасаңар өткөрүп беребиз деген сунуштар болуп жатканын айткан. Жапаров аталган сунуш боюнча ойлонуп жатышканын, бир чети Исаковдон Бишкек жебинин тарых музейин оңдоодо ким канча кымырганы тууралуу, Бакиевден банк уячаларынын канча акча уурдалганы жана башка маалыматтарды алууга болоорун кеп кылган. Буга чейин Садыр Жапаров Курманбек Бакиев 30 жылга соттолгонун, өлкөгө келсе камаларын да билдирген. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Ушу YouTube каналдардын баардыгы Алла ыраазы болсун, рахмат. Сиздерге да рахмат чоң. Ушунчалык кызым жакшы болуп калды. Кыргыз эли, сиздердин жардамыңыздар менен мына кызым ушунчалык жакшы болуп калды.
Çet өлkөгө aparıp kızımdын bir jagına operasiya kıldırıp kelip aldım sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir jagı tamagынын bir jagı da kaldı. Onu da dagы operasiya kılышыбыз керек. Şu sizlerden jardamыңыздар менен kızım ушунчалыk жакшы болуп kaldı. Bir jagda çandırını aldırıp salsam менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жакшы болуп калат. Şu kızды караймын деп Bana hazır şunun bir ile jagı alındı, bir jagı kaldı. Şu bir jagını alsam, Kuda kalası aldırıp çıksak kızım süyleyip. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalıdamın. Eğer kolum kısırdan gelse dağı da şu kızıma jardam beriңiздер. Şu dağın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28.000 gerek, kalanı jıyılıp büttü. Em bankım Macit Kızanlarkan dep çıgat 0708 12 94 94 Sberbankыбыз singlimnin atıda çıgat Gülnazik Şı dep çıgat Oylonboy şu kızıma jardam bereriңiздер Бар özübüzgө kelip düşöt. Быйыл Ош шаарына жол оңдоого 2,7 миллиард сом бөлүнүп 11 көчө жаңыланат. Быйыл Ош шаарына республикалык бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу Садыр Жапаров Норуз майрам менен кыргызстандыктарды куттуктап жатып билдирген. Каражатка шаардын 11 көчөсү, тротуарлары, жашыл аймактары менен кошо капиталдык оңдоодон өтөт. Ошондой эле эскилиги жеткен жол оңдоочу техниканын ордуна жаңысы сатып алынат. Ал эми жалпы Ош облусунун жол инфа түзүмүн жакшыртууга өлкөнүн турукташтыруу фондунан кошумча 4 миллиард сом бөлүндү. Бул каражатка аймактагы 3 стратегиялык автожол Өзгөн Мырзаке Карагулжа, Ош Баткен Разаков автожолунун Ноокат Кызылкыя бөлүгү жана Ош Кара Суу автожолу оңдолмокчу, деди өлкө башчы. Кыргызстанда 814 миң баланын 360 миңи гана бала бакчага барат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматында айтылат. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө бала бакча курагындагы 2-7 жаштагы 814 миң бала бар. Алардын ичинен 360 миң жеткинчек гана бала бакчага барат. Калган 453 миң бала бакчага барбайт. Өлкөдө бала бакча жетишсиз экенин айткан министрлик анын айынан бала бакчаларга эсептелгенден да көп бала барарын белгилейт. Нурлан Сарчаев ЖААКтын төрагасынын биринчи орун басары болду. Нурлан Сарчаев жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын төрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Дайындоо тууралуу документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койду. Сарчаев Кемел Садыковдун ордуна биринчи орун басары болуп келди. Аталган кызматты 2023-жылдын 16-сентябрынан бери аркалап келе жаткан Садыков марттын башында иштен кеткен. Сел жүрүшү күтүлөт. Өзгөчө кырдаал министрлиги шашылыш билдирүү таратты. 24-25 март күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү күтүлөт. Ошондой эле эңкейиш жана төмөн жерлерде суу каптоо, дарыяларды суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги арыктарды, суу өткөрүүчү түтүктөрдү жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүүнү сунуштайт.